Бир туура эмес түшүнүк бар. Кээ бир адамдар айтып калат. Баланча деген адам бар. Күнөө иш кылгандарын анык билем. Мисалы, чоң күнөлөрдү айтат, кредит алат, зулум кылат, жейт ушундай арам оокаттарды. Бирок ал адам байып эле жатканын көрөбүз. Сыртынан караганда телегей, тегиз. Бир хадисти айтайын. Бул сохих хадис. Сохихул Жамиде келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ида раайталлаха та'ала ю'тил абда минад дунья ва ма юхиб". Эгерде дейт, сен көрсөң Алла Таалам бир кулуна берип жатса дейт, дүйнөдөн. Ал адам жакшы көргөн нерсесин берип жаткан болсо бул дүйнөдөн. Ва хуа муқимун аля мааси. Ал эми ал адам болсо кылып аткан күнөөсүндө туруктуу. Ошону улантып атат. Адан арылбайт. Жакшылыктагы төгүлүп келип атат, күнөө иштери жүрөт уланып. Фа иннама залика минху истидрач. Чындыгында ал нерсе дейт, ага истидрач дейт. Истидрач деген эмне туугандар? Истидрач деген ошол акырын даража менен даража ал адам истигфар кылбайт, тоо кылбайт, жүрөгү карайгандан карайып, Кудайдын алдында жек көрүлгөн пенде болуп, тозокко татыктуу болуп кетип бараткан абалды айтат экен. Аллах сактасын. Жакшылык келген сайын ал тетирип ойлонуп баштайт. Мен Кудай Тааламга жаккан үчүн берилип атат. Жакпаса эмнеге берилмек? Бул дүйнөдөн жакшылык алып атсам, акыретте андан да көп жакшылык алам. Алла Тааламдын келип аткан неmatына адам ошентип таразалап коет экен. Жаман болсом Алла Таалам бербейт эле. Ошол кылып аткан күнөөсүнө дагы ошону күнөө деп санабай, ошондой кайдыгерге түшүп кетет экен, Алла сактасын. Мындай айтканда Алла Таалам ошондой байлык менен берүү менен ал адамдын оңолбостугуна, адамдын көзү жеткендейин өзү үмүтүн үзүп, өзү оңолбостукка умтулбаса, оңолууга умтулбаса, тозокко татыктуу болуп калатагандай болуп, байлык, бийлик, жакшылыктар келе берет. Ошол нерсени жакшылыкка колдонбой, тоо кылбай, Кудай Тааламдан кечирим сурабай, андай иштерди таштабай, жаман иштерди. Жаман ишинде уланып жүрө берет экен. Ошон үчүн андай нерсеге туугандар таң калбаңыздар. Балки Алла Таалам ага назарын алып койгон. Биз билебиз, бул дүйнө чымындын канатына да татыбайт туугандар. Эгерде чымындын канатына татканда Алла Таалам капырга бир татым суу бермек эмес да, хадистерде келгендей. Тескеринче Аллахтын сүйүктүү кулдары бир күнөө иш кылып койгон болсо, артынан бале келип, бул дүйнөдөн тазарып кетет адам. Ал эми жүрөгү мерес болуп калган, күнөөгө батып калган, Кудайдын назарынан алыс болгон, шайтанга дос болгон, андайларга Алла Таалам назар салбайт. Даражасын көтөрүп, бир бале менен күнөөсүн жууп, аны таштап коет. Кылган ишинде кыла берет. Аллах сактасын. Ошон үчүн андай адамдарды билип калсаңыздар, таң калып, мен Кудай жолунда жүрсөм дагы андай нерсеге жетпейм, аларды ушинтип көрүп жүрөм, тааныштарым бар деген нерседен алыс болуңуздар.